Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз өлкөдөгү уулуу калдыктар сакталган жайдын бири тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Ушул жакында эле сиздер бир катар эл өкүлдөрү менен биргеликте ушул Таш көмүр шаарындагы Кристалл заводунун абалы менен таанышып келдиңиздер да. Учурда абал кандай экен, ал жердеги уулуу калдыктар сакталган жайдын абалы баягы көйгөйлөр бар деп атышат. Бул Кристалл завод негизинен 89-жылдары курулган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин иштебейт. Ошол курулгандан баштап ошол 80 тонна трихлорсилан деген уулуу заттын калдыктары азыркы учурда ошол темир бочкаларда турат да. Анан эми биз жанагы эл өкүлү болгондон кийин эл менен жолугушууларда, аймактарды кыдырганда ушул жергиликтүү тургундар көп кайрылат да. Ошол хлорду, уулуу затты адамдарга коркунучу бар. Эгерде ушул бочкалар бир утечка болуп, эгер ушул уулуу заттар чыгып кете турган болсо, авариялык абалга туш келип, массалык адамдар жабырып калышы мүмкүн. Адамдарды өлүмгө алып келиши мүмкүн. Адамдардын ден соолугуна өтө коркунуч бар деп, ушул байма-бай ушул шаардын тургундары көтөргөндүктөн, анан биз ушул бир топ ушул комитеттер Жогорку Кеңештин трибунасында тийиштүү комитеттерде бул маселени көтөрүп, андан кийин ушул шаардын тургундары курултайдын делегаттары шайланып, анан келип ушул курултайда көтөрүп, бул маселе боюнча биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы тапшырма берип, азыркы күндө иш жүрүп жатат. Анан эми ошол боюнча жакында Жогорку Кеңеште агрардык комитетте ушул менин сунушум менен жумуш топ түзүп, жумуш топтун катарына бир топ депутаттар кирди, министрликтин өкүлдөрү кирди. Анан ушул жумуш топтун алкагында барып, Кристалл заводунун ичине кирип көрүп, бир топ ушул мурунку Кристалл заводунун кызматкерлери менен ушул Жогорку Кеңештин депутаттары, министрдин өкүлдөрү болуп, сунуштар болду. Эми өзүңүз жакшы билесиз, бардык маселе келип каражатка такалат. Эгерде ушул каражат мамлекеттен болжол менен 100-150 миллион сомго каралып атат. Эгер ушул каражат бөлүнүп калса, бул маселе өтө кооптуу. Ушул тийиштүү адистердин айтымына караганда, ушу 50-60 кызматкерди окутуп, анан кайрадан ушул уулуу затты утилизация кылыш керек экен да. Ошол боюнча биз иш-аракеттерди жасап атабыз, жакшы ниет кылып атабыз, Кудай буйрса. Андан тышкары ошол Таш көмүр шаарындагы, Шамал Сайыр Таш көмүр шаарларындагы бул саркындуу сууларды сактоочу жайдын абалы боюнча да көрдүңүздөр. Ошол кандай экен учурда? Негизи ушул мына мандат алганыбызга 2 жылдан ашты да. Ушу элди кыдырганда элдин эң чоң көйгөйлөрү 3 маселе айтылат да дайыма. Ушул Нарын дарыясындагы балык чарба, саркындуу суулары боюнча, андан кийин Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттин ортосундагы жанагы таштанды таштоочу жер менен жанагы завод тууралуучу. Ошон үчүн ушул комитетке тийиштүү үчүн ушул 3 маселе боюнча жумуш топ түзүлгөн. Анан ушул Кристалл заводтон кийин ушул Нарын дарыясынын экологиялык абалын барып көрүп, чындыгында ушул Таш көмүр шаарынан, Шамал Сайыр шаарынан түшкөн саркындуу суулар түздөн-түз ушул Нарын дарыясына түшөт да. Бирок жергиликтүү эл ушул таза суу жоктугуна байланыштуу ошол Нарын дарыядагы сууну таза суу катары турмуш тиричилигине иштетишет. Бул дагы статистиканы ала турган болсок, ушул аймактарда Аксыда, Ноокенде, Таш көмүр шаарында, Шамал Сайыр шаарында ушул аймактык ооруканалардын берген маалыматына караганда, акыркы 2-3 жылда ушул бөйрөк оору, боор оору 3 эсеге көбөйгөн да. Эми биз ушул оорулардын бардыгы ушул Нарын дарыясынын балык чарбадан же саркындуу суудан деп айтуу кыйын. Бирок ушул министрликтин өкүлдөрү барып, тийиштүү адистер барып, ошол жерден проба алып, ошолардын жыйынтыгы чыккандан кийин биз элге маалымат беребиз. Бул күмөндүү оорулар каяктан чыгып атат. Ошон үчүн жанагы элге ушул
туура түшүнүк берип, ушул иш боюнча иш алып барып атабыз. Ошо балык чарбасы боюнча кененирээк айтсаңыз, ал жакта көп да балык чарба иш алып барган. Ооба. Эми балык чарба чындыгында биз дагы балык чарба менен алектеген ишкерлерди колдойбуз. Башка ишкерлерди деле колдойбуз, себеби алар жумуш ордун түзүп, мамлекетке салык төлөп, бирок бул бир тарапта, экинчи тарабы ушул жанагы Нарын дарыясында берилген, министрлик тарабынан берилген жанагы лицензиялар боюнча. Тиги балык чарба департаментинин башчысы айтат, 30-дан ашык берген эмеспиз дейт. Бизге берген маалыматы боюнча, кагаз түрүндө берген маалыматы боюнча 700 ишкерге балык чарбага лицензия беришкен. Эгерде чындыгында Нарын дарыяга бүгүнкү күндө ушул 700 ишкердин баардыгы Нарын дарыясына түшүп, ушу балык чарба менен алектене турган болсок, биздин келечек кандай болот? 4-5 жылдан кийин ушул суунун абалы кандай болот, экологиялык абалы кандай болот, бир коркунуч жаратпайбы деген чындыгында элдин арасында ушундай сөздөр бар да. Эгерде чындыгында Нарын дарыянын бетинин баары балык чарба болуп кетсе, эртең жергиликтүү эл баардыгы азыркы күндө ушул Нарын дарыясынан ушул сууну таза суу катары пайдаланышат да. Ошон үчүн бул маселе боюнча дагы биз комиссиянын алкагында иш алып барып атабыз. Кудай буйрса жыйынтыгы жакшы болот деген ойдобуз. Ушул аткаруу бийлиги бул багытта кандай иштерди алып барып атат? Негизи эле кандай баа бересиз? Эми негизи аткаруу бийлиги иши жакшы. Мен негизи жумуш жасаш кыйын да. Анан эми анча-мынча иш болгон жерде кемчиликтер деле болот. Бул эми ошол тийиштүү адистердин кемчилиги болуп калышы мүмкүн. Эми биз эл өкүлү катары биздин түздөн түз милдетибиз да. Элдин аманатын келип аткаруу бийлигине жеткирүү. Анан мына тийиштүү жумуш топтор түзүп барып, эл менен жолугушуп, ошол жеринде көрүп, ушу натыйжасын чыгаруу да. Ошон үчүн биз өз милдетибизди эл өкүлү катары аткарышыбыз керек. Натыйжа чыгып атабы? Мен ойлойм, азыр 70-80% бир жакшы жагына өзгөрүү бар да. Ана Кристалл заводуна дагы ушул президент өз баш болуп ушул акча каражатын бөлүп берсе, мынакей саркындуу суулар боюнча азыр шаарларда, башка шаарларда мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берип атпайбы? Ушул биз да депутаттар сунуш берип атабыз, ушул Таш көмүр шаарына, Шамал Сай шаарына, Майлы суу шаарына ушул келерки жыл 25-жылы ушул 500 миллион сомдон сурасакпы, ушул каражат бөлүнүп калса, ушул саркындуу суулар, жанагы айтылган Кристалл заводдагы уулуу заттарды, жана башка орчундуу маселелер чечилип калат эле да. Чоң рахмат. Ушул менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесинде баш багып, Кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмирбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.